Майыптыгы бар адамдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жана багуусунан ажыраган балдар, баатыр энелер жана башка шарттагы жарандар алгачкы жогорулатылган жөлөк пулду алышууда. 1 октябрдан тартып социалдык колдоо 50%га көтөрүлгөн. Эми анын көлөмү 1 январдан тартып дагы көтөрүлөт. Алардын айрымдары сентябрь айына салыштырмалуу каражатты 3 эсеге көп алышат. 2 ата-энесинен каза болгон жана 2 ата-энесинен белгисиз болгон балдар кирет. Буларга 2022 жылдын 1 январынан баштап 200%га көбөйтүлүп атат. Ошондо 3 эсеге болуп калат. 200%га бүгүнкү күн 1 октябрга чейин 2000 сомдон алып аткан болсо, 1 октябрдан баштап 3000 сомдон алып баштады. Жаңы жылдын 1 январынан баштап 6000 сомдон ала башташат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар 1 октябрга чейин 4000 сомдон социалдык жөлөк пул алып жүргөн болсо, бүгүнкү күндө 6000 сомдон алып атат. Буларга бул категориядагы балдарга 2022 жылдын 1 январынан баштап 8000 сомго чейин көбөйтүлөт. Мындан сырткары ВИЧ илдетине чалдыккан энелерден төрөлгөн балдардын жөлөк пулу 4000 сомдон 6000 сомго көтөрүлсө, жаңы жылдын башынан тартып 8000 сомдон ала башташат. Кыргызстанда бир жылда жөлөк пулдарга 3,5 миллиард сом сарпталат. Алардын айрымдары социалдык фонд аркылуу каржыланууда. Жалпы жөлөк пул алган 94 миңдей жарандын көпчүлүгү баккан адамынан ажырагандар болуп саналат. Входят дети также по утере кормильцев. Баккан адамынан ажыраган 60 миңдей жаран бизде каттоодо турат. Алар үчүн пенсиянын базалык көлөмүн жогорулатууга жыл соңуна чейин 3 айда дагы кошумча 138 миллион сом. Ал эми 2022 жылга карата кошумча 951 миллион сом керектелет. Жарандардын айрым категорияларына ар айлык жөлөк пулдардын көлөмүн жогорулатуу тууралуу жарлыкка президент сентябрь айында кол койгон. Калыгул Асанбаев, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.